Kırgız elim. Buyakta biz уже жардамсыз kaldık ortada. Gözün orada açık lan. Buyak karala. Buyakta bizde orulular var уже. Gözü cumbağa gel. Кымбаттуу туугандар, азыр тажиктер мирге чыгарып атат экен, видеолорду YouTubeга чыгарып атат экен. Өздөрү биздин үйдү күйгүзүп алып, кайра кыргыздар биздин үйдү күйгүзүп атат деп звуктарын өчүрүп, ошондой не то информация кетип атат экен. Ошо маалыматтарды мүмкүн болсо чыгарып коюңуздарчы. Бүгүн мына 1-майда бүт жактан ошондой кетип атат, дүйнөгө кетип атат бул нерсе. Кыргыздардын жерин басып алып, кайра биздин жерди басып атат экен. Саат болсо 1-май 1:44 өттү. Paslonada bayağı videolar kimde ya hazır kelip atkan videolar. Şu videonda aytlar saati men kelip atat şolar üçün. Bak kırılıp atkanlarda. Ne pasıl Ana koy. Ünü zvuktu ber. Buyakta biz уже жардамсыз kaldık ortada. Gözün orada açık lan. Buyak karala. Buyakta bizde Azık kelip ne abi? Бул бүгүнкү информация бизге өтө жардам керек, срочно. Pomoştonda ayttılar bayağı bizge kelip atkanlardan Fazil aka. Bayağı pomoş bizge. Kısa ile taktığınızda o ağır tüketті. Karagana kaçsa bu? Süle beringe. Karanlık oldu, görmez. 2'ge 10 minut kaldı. Kulundu Post International aile. Tacik'tin Zam Ministri Emilisi men Kırgız Respublikasının Zam Ministri Emilisi jolug'up berip o'tib atat. Bugün 1-may 2'ge 10 minut kaldı. Kulundu avtojolu. Май боюнча информация айта турган болсок, Лейлек району боюнча өтө кырдаал курч. Себеби Испанаға жакын 1-2 айдын аракта эле уже Тажикстандан солдаттар дөңгө чыгып, окопторду казып 800дөн ашык солдаттары, элдери ошол жакта жүрөт экен, окопторду казып даярданып. Бизде болсо эч кандай күчтөр жок, же бир мындай команда жок солдаттарды атканга. Сураныч сиздерден. Ушул блогерлер, башка Кыргызстан бардык мессенджерлер бөлүштүрүп коюңуздар, сиздерден бир гана сураныч. Лейлек районунун эли өтө жардамга муктаж, абал курч. Assalamu alaikum Kırgızstanlıklar. Мен аты жөнүм Махаматқұлы Өртенбек. Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Исхаразах айылынан болом. Бүгүн 1-май 1:30 саат чамасы. Бүгүнкү биздин айылдын абалы өзүңүздөр билгендей айыл тынч. Эл бардыгы жаш балдар, аял кишилери, кар катаңдар баары тоолуу аймактарга эвакуацияланган. Айылда эч ким жок. Кайра кайтуу коркунучу, коопсуз. Себеби бийликтен эч кандай жооп жок. Эч кандай жарыяланган жок. Токтотулду, туруктуу дейсиздер, бирок эч кандай туруктуу болгон жок. Кайра алып келүү коркунучу, коопсуз. Себеби эч кандай биздин бийликтен эч кандай жардам болбой атат. Биздин айыл Тажикстан менен чекаралаш. Ошондой эле биздин азыр айылда келсек 20дай солдаттар турат. Алар да биздин солдаттар эмес, ыктыярчылар экен. Кокус түндө же бир нерсе болуп кирип келе турган болсо, бизде эч кандай армия, эч кандай эме жок. Ошондуктан бийликтегилерден бардыгынан суранам, ушундай нерсени жоопту чыгарып, чечип берсеңиздер. Биздин айыл мына Кулунду айыл өкмөтү, Арка айыл өкмөтү бардыгы коопсуз азыр. Эч кандай эме жок. Бийликтен жооп жок. Бүгүн мына 1-май деп атасыздар, ошондо да эч кандай бийликтен жооп жок болуп атат. Кандай эсли бийлик айтпаса, дебесе, элди кантип алып келебиз биз? Эл эртең келгенден дагы бир аптадан кийин, бир аптага чейин эмне жейт, эмне кийет, ошол нерселер дагы бизге аябай эме болуп атат. Ошону дагы чечип берсеңиздер жакшы болот. Дагы бир нерсе айтып кетчү нерсе, биздин мына паскы зонабыз где-то 20 айыл бүт ошол айыл чегаралаш турат Тажикстан менен. Ортодо бир эле көчө бөлүнүп турат, бир канал бөлүнүп турат. Ошол бардык айылдар коопсуз азыр. Сиздер кандай башка бир эме жол менен чечип бербесеңиздер болбойт. Бүт эл, например, ошол эвакуацияланган үйлөрдө
20-дан 30-дан элдер жашап атат. Эмне жеп атат, эмне ичип атат, эмне кийинип атат, ошолорду ойлоңуздар. Биздин эл азыр өтө коркунуч акыбалда турат азыр. Чечип бериңиздер, сурайын сиздерден. Бүт ошол келиңиздер, деңиздер, айтыңыздар, түшүндүрүңүздөр. Же биздин военныйлерге приказ бербесеңиздер аткыла деп. Ушунча күндөн бери согуш болуп, биздин военныйлерден бири гана да ок атуу болгон жок. Тескерисинче алар биздин карапайым элдерди атып, кирип, өрттөп, коркутуп, үркүтүп ошондой эле болду. Буга бизден эч кандай действие жок. Өзүңүздөр да ойлобойсуздар, кандай бул нерсе көрүнүш. Же бериңиздер карапайым элдерге өзүңүз оружияны таратып берип. Биз өзүбүз эле ошол карапайым элдер ыктыярчылар согушсун. Күндөн күнгө же чечпесеңиздер, кирип келип атса, жерибизди талкалап атса, алып атса, биздин эл качып атса, а биздин военныйлер жөн эле турат, автомат көтөрүп ошолдой. Бул эч кандай биздин эме жок. Мындайча толк жок, чечип бериңиздер. Ассаламу алейкум, болупту, рахмат.